Саламатсыздарбы? Окуучулар менен иштөө үчүн интерактивдүү тапшырмаларды кантип түзсөк болот? Интерактивдүү тапшырмаларды түзүү үчүн Филиппити сайтын колдонобуз. Филиппити сайты менен иштөө үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Андан кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси filippity.net деп аталат. Бул жерге filippity.net деп жазып туруп Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда сайт ушундай болуп жүктөлөт. Бул сайтка эч кандай катталуунун кажети жок. Сайт менен иштөө үчүн Google аккаунт жана Google таблица болсо жетиштүү. Сайтта 20га жакын шаблондордун түрлөрү бар. Ушул шаблондорду колдонуп биз окуучуларга интерактивдүү тапшырмаларды түзсөк болот. Сайт англис тилинде чыгат. Бул жерде биринчиси онлайн карточка деп аталат. Онлайн карточканы шаблонду өзгөртүп иштесек болот. Ал үчүн төмөн жакта темплейт деген баскыч болот. Эгерде темплейт деген баскыч жок болсо, бул жерден инструкция деген баскычты басып иштесек болот. Эгерде англисчеге түшүнбөсөк, бул страницаны орусча которуп алсак болот. Орусча которуу үчүн адрестик жолчонун оң тарабында перевести эту страницу деген баскыч бар. Ушул баскычты басып, бул жерден русский дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда орусча которулуп калат. Мына бул жерден эми биринчи шаблонду өзгөртүп иштеп көрөбүз. Онлайн карточканы шаблонду өзгөртүү үчүн бул жерде редактирование деген баскыч болот. Эгерде редактирование деген баскыч болбосо, кантип өзгөртөбүз? Ал үчүн инструкции деген баскычты тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан сайт менен ушул онлайн карточка менен иштөө инструкциясы чыгат. Бул жерден шаблонду өзгөртүү үчүн биринчиде турган сделайте копию этого шаблона деген жердеги этого шаблона ссылкасын басабыз. Ссылканы басканыбызда бул жактан копия документа деп ачылат. Документтин копиясын түзүү үчүн төмөн жактан создать копию баскычын басабыз. Создать копию баскычын басканыбызда Google таблица ачылат. Бул жерден Google таблица ачылды. Бул жактагы тексттерди биз өзгөртүп алып, башкача айтканда суроолорду өзгөртүп алып иштесек болот. Бул жерде 4 мамыча турат. Биринчи сайт 1, сайт 2 жана card color, text color деген. Бул жерден биз сайт 1 жана сайт 2 мамычасындагы тексттерди өзгөртсөк болот. Ал эми card color жана text color деген мамычадагы тексттерди өзгөртпөйбүз. Бул жерде card color'до картанын түстөрү берилген, түстөр текст түрүндө жазылган. Ал эми text color дегенде тексттин түстөрү берилген. Бул жерде дагы тексттин түстөрү текст түрүндө жазылган. Эми бул жактан биз суроолорду белгилеп туруп өчүрүп койсок болот. Мына суроолордун баарын белгилеп туруп өчүрүп койдук. Андан кийин бул жакка биз өзүбүздүн суроолорду жазсак болот. Мисалы, бул жерге биринчи суроону жазалы. Математикада каалагандай сандарды канча цифра колдонулат деп коелу. Андан кийин сайт 2ге ушул суроонун жообун жазабыз. 10 деп коелу. Экинчи суроону түзөбүз. Эң кичине натуралдык санды атагыла. Жообун бул жакка жазабыз. Үчүнчү суроону түзөлү. Биринчи баскычтагы амалдарды атагыла. Жообун жазабыз. Кошуу жана кемитүү. Андан кийин сайт 1 мамычасына кийинки суроону жазалы. Эми бул жерге биз сүрөттөрдү, видеолорду алып келип койсок болот. Сүрөт жана видеолорду алып келүү үчүн ошол сүрөт жана видеонун ссылкасын алып келебиз.
Мисалы, бул жака сүрөттүн ссылкасын алып келүү үчүн жаңы вкладка ачып алабыз. Бул жерден новая вкладка баскычын басабыз. Андан кийин бул жака мисалы сүрөттү издеп көрөлү. Азыр Пифагордун сүрөтүн издейли. Ал үчүн бул жерге Пифагор деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден биз жалаң сүрөттөрдү көрүү үчүн картинки вкладкасын тандайбыз. Картинки вкладкасын тандаганыбызда жалаң бул жактан Пифагордун сүрөттөрү чыгат. Кайсы бир сүрөттүн ссылкасын алуу үчүн ошол сүрөттү тандайбыз. Сүрөттү тандаганыбызда бул жака сүрөт өзүнчө ачылат. Сүрөт ачылгандан кийин бул сүрөттүн ссылкасын алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн сүрөткө алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Контексттик менюдан копировать URL картинка командасын тандайбыз. Ушул копировать URL картинка командасын тандаганыбызда бул сүрөттүн ссылкасы көчүрүлөт. Ссылканы Google таблицага алып келүү үчүн кайра Google таблицага кайтып барабыз. Андан кийин бул жерге ссылканы коюу үчүн правка вкладкасын тандайбыздан бул жерден вставить командасын тандаганыбызда ссылка бул жака коюлат. Андан кийин бул жака жообун жазып коелу. Бул жерге Пифагор деп жообун жазалы. Андан кийин дагы бир суроо кошуп коелу. Бул жерге 2 суроо кошуп коелу азырынча. Бүтүн сандар кайсыл латын тамгасы менен белгиленет деп жазып коелу. Бул жака жоопту жазып коебуз. Андан кийин дагы бир суроо кошуп коелу. Саноодо колдонулуучу сандар кандай сандар деп аталат. Суроонун жообун сайт 2 мамычасына жазабыз. Мына ушундай кылып суроолорду жазып алдык. Андан кийин бул жактан ашыкча түстөрдү өчүрүп коебуз. Түстөрдү ашыкча түстөрдү өчүрүү үчүн түстөрдү белгилейбиз дагы. Бул жерден ашыкчаларını белгилеп туруп өчүрүп койдук. Эми ушул карточканы кантип ойнотобуз? Карточканы ойнотуу үчүн биз ушул карточканын ссылкасын алышыбыз керек. Биринчи кезекте биз бул жерден карточканын аталышын өзгөртүп койсок болот. Мына биринчи листте ушул жерди басабыз дагы, стрелканы басабыз дагы бул жерден переименовать дейбиз. Андан кийин аталышын өзгөртүп коелу. Математика карточка деп коелу. Enter'ди басып койсок, мына аталышы өзгөрүп калды. Эми бул карточканын ссылкасын алуу үчүн бул жерден файл вкладкасын тандайбыз. Андан кийин поделиться командасын тандап, бул жерден опубликовать в интернете дегенди тандайбыз. Тандаганда ушундай страница ачылат. Бул жерден опубликовать баскычын басабыз. Андан кийин бизден кайра тастыктоону сурайт. Бул жерден ОК баскычын бассак, ссылка даяр болот. Бул терезени жаап коебуз. Эми карточканын ссылкасын алуу үчүн бул жерден экинчи листти ачабыз. Экинчи листти тандайбыз. Экинчи листти тандаганыбызда бул жакта карточканын ссылкасы чыгат. Биринчиде турган ссылка ушул карточканын ссылкасы. Бул ссылканы көчүрүп алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул ссылкага алып барсак, төмөн жактан копировать баскычы чыгат. Копировать баскычын басканыбызда ссылка көчүрүлөт. Эми окуучулар менен иштөө үчүн бул жерге биз ссылканы мессенджерлер аркылуу жөнөтүп койсок да болот, же бул жака Chrome браузеринде ссылканы коебуз да, Enter баскычын басканыбызда карточка жүктөлөт. Карточка ушундай болуп жүктөлөт. Эми бул онлайн карточка. Бул карточканы биз экрандан чоң кылып чагылдырып коюп, окуучулар менен чогуу биргеликте иштесек болот. Бул жерде вкладкалардын аталышына түшүнбөсөк, орусча которуп алсак болот. Орусча которуп кетсек, бул жерде перевести эту страницу деген баскыч жок. Эгерде бул жерде перевести эту страницу деген баскыч жок болсо, кантип орусча которобуз? Мыштын көрсөткүчүн жумушчу
талаага алып келтирип эле мыштын оң жак баскычын басабыз. Андан кийин бул жерден перевести на русский дегенди тандап койсок, орусча которулат. Мына орусча которулуп калды. Андан кийин бул жерде суроолор дагы орусча которулуп калышы мүмкүн. Эгерде которулуп калса, кайра биз мурдагы абалга кайтарып коюшубуз керек. Бул жерде мына биринчи карточки, андан кийин список, соответствие, упражняется деп турат. Эгерде бул жерден кайра суроолордун тексттери дагы орусча которулуп кала турган болсо, бул жерди басабыз дагы. Бул жактан биз үч чекитти басып туруп эле бул жерден язык страницы не английский дегенди басып туруп, бул жакты стрелканы басабыз да автоматически определять определенный язык деп басып коебуз. Мына ошондо бул жерде азыр орусча которулуп калды. Бул жерден автоматически определенный язык дегенди тандап койсок, кайра англисче которулуп, бул жердеги суроолор мурдагы абалга кайтып келет. Эми бул жерден окуучуларга окуучулар менен иштөө үчүн окуучулар суроону окуйт. Суроону окугандан кийин суроого жооп бергенден кийин окуучулардын жообун текшерүү үчүн карточкага мышты алып барып туруп эле сол жак баскычын бир жолу басып койсок, жооп көрүнөт. Текшерип коебуз. Кийинки суроону чыгаруу үчүн бул жерден сол жак баскычын басабыз. Экинчи суроо чыгат. Мына эң кичине натуралдык санды атагыла. Окуучулар жоопторун айткандан кийин жоопту текшерүү үчүн ушул карточкага эле мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын бир жолу басып койсок, жооп чыгат. Кийинки суроого өтүү үчүн кайра сол жак баскычты басабыз. Мына биринчи баскычтагы амалдарды атагыла. Жоопту көрүү үчүн дагы сол жак баскычын басып коебуз. Кошуу жана кемитүү. Бул жерде мына сүрөт чыкты. Сүрөттө кайсы окумуштуунун сүрөтү чагылдырылган. Окуучулар жоопту айткандан кийин жоопту текшерүү үчүн мыштын сол жак баскычын басабыз. Мына Пифагор. Дагы бассак, бүтүн сандар кайсы латын тамгасы менен белгиленет. Ушундай кылып жоопторду текшеребиз. Кайра биринчи суроого кайтып келет. Эми бул жерден список дегенди тандасак, бул жакта список түрүндө көрүнөт. Бирок бул жерде мына окуучуларга жоопторду көрсөтүп койсок да болот. Андан кийин бул жерден дал келтирүү, үчүнчү дал келтирүү, бул жакта суроолор жана жооптор аралаш түрүндө чыгат. Мисалы, биринчи баскычтагы амалдарды атагыла белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерден биз туура жоопту тандашыбыз керек. Кошуу жана кемитүү десек, мына туура болсо суроо менен жооп автоматтык түрдө жок болуп кетет. Андан кийин эң кичине натуралдык санды атагыла. Бул жерден 10 дегенди белгилеп көрөлү. 10 дегенди белгилесек, мына кызыл болуп өчүп жанып калды. Демек туура эмес. Кайра суроону тандайбыз да, бул жерден туура жоопту тандасак, туура болсо суроо менен жооп жок болуп кетет. Андан кийин математикада каалагандай сандар жазуу үчүн канча цифра колдонулат? 10. Мына туура болсо жок болуп кетет. Бүтүн сандар кайсы латын тамгасы менен белгиленет? Z. Сүрөт Пифагор. Мына саноодо колдонулуучу сандар, натуралдык сандар. Ушундай кылып аткарсак болот мына. Андан кийин көнүгүү аткаруу. Бул жерден көнүгүү аткарууну тандаганыбызда окуучулар эми суроого жоопторду жазыш керек болот. Математикада каалагандай сандар жазуу үчүн канча цифра колдонулат? Бул жерден мисалы туура эмес жазып көрөлү. Туура эмес 9 деп туура эмес жазып туруп, бул жерден птичканы басканыбызда мына крест 1 болуп калды. Демек, бир жооп туура эмес. Бир суроого туура эмес жооп берди. Бул жерде туура жооп 10. Демек, окуучу 9 деп жооп берди, туура жооп 10. Бул жерден бир жооп туура эмес деп белгиленип калды. Кийинки суроого өтүү үчүн бул жерден стрелканы басабыз. Андан кийин эң кичине натуралдык санды атагыла 1 деп туруп, птичканы басканыбызда мына туура болсо жашыл птичка болот да, бул жерде бир жооп туура. Кийинки суроого өтөбүз. Биринчи баскычтагы амалдарды атагыла. Кошуу жана кемитүү. Птичканы басабыз. Мына туура. Кийинки суроого өтөбүз.
сүрөттө кайсы окумуштуунун сүрөтү чагылдырылган. Пифагор, bitişken basas, tuğra. Keyinki суроо өтөбүз. Бул жерден Z дейли. Туğra. Keyinki суроодо өтөбүз. Натуралды. Bitişken basas. Бул жерде демек 6 суроодон 5-өөнө туура жооп бериптир, бирөөсүнө туура эмес жооп бериптир. Жалпы 83% туура жооп берген. Бул жерден рельеф, миссет, энсверс дегенди баса турган болсок, кайра башынан кайталанат. Ушундай кылып Филиппити сайтында онлайн карточка түзүп, окуучуларга интерактивдүү тапшырмаларды берип иштесеңиздер болот.